Перс булуңунда согуштун масштабы кеңейип, Бириккен Араб Эмираттарынын аскердик учактары Ирандын стратегиялык Кешм аралындагы соода аймагына түздөн-түз сокку ургандыгы аймактагы чоң согуштун коңгуроосун какты. Ошол эле маалда Ирандын абадан коргонуу тутумдары Израилдин заманбап истребительдерине каршы ок ачып, эки тараптуу аскердик тирешүү ачык асман кагылышуусуна айланды. Ассаламу алейкум кадырлуу көрөрмандар, каналга катталып баяныбызды бөлүшө кетиңиздер. Бүгүнкү күндүн эң башкы интригасы Тегерандын Кошмо Штаттарына койгон 14 пункттан турган тагдыр чечүүчү шарты болуп турат. Бул келишим кабыл алынбаса, Ормуз кысыгы биротоло жабылып, мунай рыногу кыйроого учурайт. Биздин колубузга тийген ишенимдүү маалыматтарга таянсак, Американын CNN телеканалы жүргүзгөн иликтөө Кошмо Штаттарынын аймактагы абалына олуттуу сокку урулгандыгын ачыктады. Ирандын чабуулдары жакынкы чыгыштагы Американын кеминде 16 аскердик базасын иштен чыгарып, ал жерлердеги өтө кымбат жана стратегиялык маанилүү аскердик техникалар талкаланган. Бул жагдай Америка Кошмо Штаттарынын бул аймакта мындан ары калуу мүмкүнчүлүгүн чоң суроо астында калтырды. Бүгүн таңгамал Ирандын түштүк аймактарындагы эң маанилүү жерлерге, тактап айтканда Бендер Аббас портуна жана Кешм аралындагы Бахман кеме токтоочу жайына өтө тактык менен жасалган соккулар катталды. Ирандык Тасним жана Фарс маалымат агенттиктеринин билдирүүсү боюнча бул чабуулга Бириккен Араб Эмираттарынын аскердик учактары катышкан. Тегеран бул окуяны белгисиз учкучсуз аппараттардын чабуулдары эмес, истребительдердин түздөн-түз катышуусу менен болгон кадимки согуштук аракет катары баалады. Буга жооп катары Иран тарап Абу Даби бийлигине бул жоругу үчүн өтө кымбат баа төлөй тургандыгын айтып эскертти. Ошол эле учурда Ирандын абадан коргонуу күчтөрү алардын аймагына кирген Израилдин согуштук учагын атып түшүргөндүгүн жарыяласа, Тель-Авив муну четке кагып, учак аткылоого кабылганы менен өз тапшырмасын ийгиликтүү аяктагандыгын билдирүүдө. Дипломатиялык майданда да чың алуу күчөп турат. Израилдин өкмөт башчысы Беньямин Нетаньяху Дональд Трамптын администрациясы менен Ирандын өзөктүк ядролук маселесин чечүүдө эң катуу кадамдарга, атүгүл эч кандай келишимсиз эле аскердик жол менен байытылган уранды чыгарып кетүүгө даяр экендигин ырастады. Нетаньяху Израиль армиясына бардык сценарийлерге даяр болууну буйругандыгын ачыктады. Бирок Тегеран бүгүн Кошмо Штаттарына 14 пункттан турган келишим долбоорун сунуштаганыгы кабарланууда. Эгер бул сунуш кабыл алынса, согуш токтошу мүмкүн. Антпесе кырдаал толугу менен көзөмөлдөн чыгат. Бул күтүүдөн улам дүйнөлүк базарда мунайдын баасы 3,5% арзандап, дүйнө коомчулугу демин ичине катып, Тегерандын кадамын күтүп жатат. Бул геосаясий чың алуунун шартында дүйнөлүк экономиканын реалдуу абалда өтө кооптуу нукта калууда. Ормуз кысыгынын айланасындагы блокада дүйнөлүк мунай ташуунун эң башкы кан тамырын бууп турат. Мунайдын баасы туруксуз болгону менен эксперттер баанын кайрадан кескин көтөрүлүшү мүмкүн экендигин эскертишүүдө. Европа үчүн жаратылыш газынын баасы 2 эсеге кымбаттап, энергетикалык каатчылык кайрадан баш көтөрдү. Инвесторлор тобокелчиликтен качып, коопсуз каражат катары алтынга ооп жатышат. Алтындын баасы тарыхый рекордду жаңылап, дүйнө жүзүндө баалардын өсүшүнө жол ачты. Ошол эле маалда Израилдин армиясынын ичинде да ички карама-каршылыктар курчуп жаткандыгы белгилүү болду. 679 бригаданын запастагы жоокерлери аял аскер кызматкери менен бир бөлүктө кызмат кылуудан баш тартышты. Козголоң чыгарышты. Бул окуя Израиль коомундагы жана армиясындагы диний жана светтик көз караштардын кагылышуусун, ошондой эле аскердик тартиптин солгундап жаткандыгын көрсөттү. Армия жетекчилиги зарылчылыкка карабай, динчил жоокерлердин талабын аткарып, аял аскерди башка кызматка которууга мажбур болууда. Аймактык геосаясаттагы өзгөрүүлөр Борбор Азия лидерлеринин кадамдарынан да байкалууда. Өзбекстандын президенти Шавкет Мирзиёев жана аймактагы башка лидерлер быйыл Москвадагы жеңиш күнүнө карата парадка барбоо чечимин кабыл алышты. Алар 9 майды өз өлкөлөрүндө согуштун ардагерлери менен бирге эскерүү жана урматтоо күнү катары өткөрүүнү туура көрүштү. Бул чечим Борбор Азия мамлекеттеринин өз алдынча тышкы саясат жүргүзүүгө умтулуусун жана эл аралык кырдаалдын татаалдыгын эске алгандыгын айгинелейт. Жыйынтыктап айтканда, биз азыр жөн гана кабарлардын эмес, тарыхтын жаңы жана өтө кооптуу барагынын ачылышына күбө болуп жатабыз. Жакынкы чыгыштагы бул өрт дүйнөлүк экономиканы
tereң кризиске алып баруучу себепке айланды. Дипломатиялык жолдор жабылып, куралдын тили жана үстөмдүгү кылып жаткан чакта алдыдагы бир нече саат дүйнө үчүн чечүүчү мааниге ээ болмокчу. Биз кырдаалды көзөмөлдөөнү улантабыз, маалыматтын тактыгы жана бейтараптуулугу биздин башкы принцибибиз бойдон калат. Биздин каналга катталып, биз менен бирге болуңуздар. Баянды бөлүшө кетүүнү унутпаңыздар. Кайрадан көрүшкөнчө.